Assalamu алейкум достор, бүгін сіздер менен малина тегүү боюнча сүйлөшөбүз. Биз 10 сотыкты эсептеп алдык. 10 сотык жерге канча малина кетет, кандай тегилиши керек. Жерибиздин узундугу 50 метр, туурасы 20 метр. Эң биринчи суу кетер жагын чечип алышыңыз керек. Сиз арык менен суугарасызбы же тамчылатып суугарасызбы? Эгерде тамчылатып суугара турган болсоңуз, демек сизде эки давление тээп бере турган басым болуш керек. Демек бул жерге сизге жакшы бачок мотор менен болушу керек. Ошонун эсебин алышыңыз керек. Андан кийин жол маселесин чечип алышыңыз керек. Кайсыл жактан киресиз, кантип тиресиз. Техника кантип иштейт. Мына ошону чечип алышыңыз керек. Биз эң биринчи короолошубуз керек. Анткени мал кирип тебелеп депсеп жеп кетпеши керек. Биз короолордон мурда эң биринчи жерди айдатып алабыз. Тереңдиги 25-30 сантиметрден болуш керек. Айдатардан мурда күзүндө ал жерге күйгөн кык же гумус кошумча 50-80 килограмм амофос чачылат жерге. Жерди айдатып алдык. Андан кийин короолодук. Суу кетерин аныктадык. Кирип чыга турган жолубузга ыңгайлуу болуш керек катар аралыгы. Эми караңыздар, көпчүлүк жерге барсаңыздар малинаны коңушуга такай тигип салышат. Бир жагы коңушуна тарапка өсүп чыгып кетет, экинчи жагы өзүндө. Демек бул жерде иштөө жүрө албайт. Бул жерден эгер этегинен малина терип чыккан болсоңуз, анда айла жок ушул катар аралыктын ичинен чыгууга мажбур болосуң. Ошондуктан туугандар, эгер сиздерге комфорт болуш үчүн сөзсүз түрдө астынан, үстүнөн, жанынан сиздерге жол болушу керек. Эмнеге? Анткени сиз бул жактан терип түшүп, кайра чыгып кетишиңиз керек. Ошол максатта керек болот. Же болбосо техника иштеш үчүн мына ушул аралыктан айдап жүрүш керек. Көбүнчө биз трактор менен айдап атканда, демек биз көбүнчө мына арасына кире албай каласың. Мына катар аралыктын ичинде малинага зыян жеткизүүгө мажбур болуп каласың да, ушундай нерсе кездешет. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул жактан 1 же 1,5 метр калышы керек. Астынан дагы 1 метр же болсо 1,5 метр. Бул сиздин техникаңыздын размеринен көз каранды болот. Бул жагынан дагы ошондой 1 метр же болсо 1,5 метр калышы керек. Үстүнөн дагы. Анткени бул жагынан жол. Терилген малинаны көтөрүп бияка алып чыгышыбыз керек. Туугандар, стандартына келдик. Стандарт кандай болушу керек? Стандартын ала турган болсок, ар кайсы жерде ар кандай. Ысык көл чүйдө 2 метр аралыктан тегишет. Анткени жер кеңири болсо, анда эчтеке эмес. Эгерде бизге окшогон жери аз жерде жайгаша турган болсоңуз, аз жерден көп мөмө алышыңыз керек болот. Анда кандай болот? Анда сөзсүз шпалера зым тартып байлашка туура келет. Биздин стандарт боюнча 1,30, 1,50. Эгерде сиздер биздин стандарт боюнча өстүрө турган болсоңуздар, сөзсүз анда менде азыр линейка жок, кол менен чийип атам. Мынакей. Биздин стандарт боюнча бул 1,30, 1,50. Жазып койдум, 1,30, 1,50. Аралыктары эки көчөттүн канча болуш керек? Катар аралыктары. Бул 0,5 жарым метр аралыктан тегип атышат, бул алысыраак. Биз 30 же болсо 40 сантиметр аралыктан сунуштап келатабыз. Мына ошондо көчөт көбүрөөк батат. Тез көбөйөт. Мынакей. Эки көчөттүн аралыгы 40 сантиметрден теге турган болсок, демек көп көчөт батат. Туугандар, баштадык. Жерибизди даяр кылып алдык. Жерибиздин жолу даяр, 1,5 метр жолу бар. Бул жерден биз малинаны көтөрүп алып чыга алабыз.
Коңушлардын астынан дагы жол бар. Демек биз бул жерден дагы 1,5 метр койдук. Биз бул жагынан дагы техника менен, мотоблок менен айланып жүрө алабыз. Бүт айланып жүрө алабыз. Каалаган жерден кирип айдап, каалаган жерибизден чыга алсак болот. Демек биз тигерден мурун сөзсүз түрдө жип тартып алышыбыз керек. Техника менен же болбосо, кет менен же болбосо башка бир инструмент менен мына ушуну казып, арык кылып казып алабыз. Казып алып, ар бир көчөттү салып, ар бирин жаап, аба кирбегендей абалда бекитебиз. Суу куюп тиксеңиздер дагы болот. Демек бизде 50 метр аралыкта жолунан тышкары калганда бизге 1,5 метрден теге турган болсок, демек бизде 31 жөөк, 31 катар болду. Ушул катар 31 катар. Эми биз 0,40тан 40 сантиметр аралыктан малинаны тиккенибизде, демек бизге 42 түп малина кете турган болду. Бир катарда 42 түп малина. Азыр малинанын түрүнө жараша 35 сомдон 250 сомго чейин болуп атат. Бул сиздердин тандооңуздар. Сорт боюнча да буюрса көрсөтүү даярдайбыз. Мына ошол көчөттү алып келиңиздер. Күзүндө, анан эрте жазда тиксе болот. Помидор көчөтүн майга чейин тиге берсе болот. Баштадык. Биз отургуздук. Отургузганыбызда бизге бир катарга 42. Демек, катар аралыктар 31. 31ге 42-ни көбөйтүргөн болсок, демек бизге 1300 көчөт кете турган болду. 1300 көчөт кетет экен. Эгерде биз орто эсеп менен 50 сом деп ала турган болсок, демек бизге 66100 сомдук көчөт керек болду. Дарысына 5000 сом кетсин, айдоосуна 1000 сом кетсин. Күйгөн кыкка бир 3000, балким сиздерде 5000. Демек бизге 70 000 ашыгыраак менен малинаны отургузуп алсак болот. Эгер адам иштете турган болсоңуз, ага дагы 1000 сом, 2000 сом акча кетиши мүмкүн. Мына туугандар, малинаны мына ушундай абалда отургузсаңыздар болот. Ушундай аралыкта болсо, демек сиздер кыйналбайсыздар. Тергенде дагы бул жагынан терип түшүп, кайра бул жагынан чыгып кете аласыздар. Бул жерден терип түшүп, анан кайра малинаны аралап жүрбөйсүздөр да. Бул жерде себеби бир аз бизде жолубуз бар. Малина өскөндө мынакей, мына малина 50, 60, 70, кээ бирде 80 этөө жакшы баксаңыздар бутактанып мындай чыгат. Бул албетте тутамейган малиналар. Эгерде полька теге турган болсоңуздар, бул полька оордугунан бияк карап жыгылышы мүмкүн. Ошон үчүн буга сөзсүз шпалере тартып, зымга байлап койсоңуздар, кыйналбайсыздар. Күн тегиз тиет, аз жерден көп мөмө аласыздар. Туугандар, азыр биз өзүбүздүн стандарт боюнча айттык. Сиздер каалагандай тиксеңиздер болот. Демек, мына ушул стандартта теге турган болсоңуздар, малинаны аз жерден көп мөмө аласыздар. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, быйыл тигип күзүндө мөмө үмүттөнүп аткан болсоңуз, анда жаңылышып калышыңыз ыктымал. Анткени биринчи жылы жөн гана техникалык мөмө деп гана эсептелет. Сиздер менен Багыз Төрө Кыргызстан каналы болду. Саламат болуңуздар.